Былтыр Кыргызстан үчүн оор жылдардан болду. Коронавирус пандемиясы оболу экономикага чоң сокку урганы бир гана мисал. Кесепетинен ишканалар ишин токтотсо, айрым инвесторлор өз мекенине кайтууга дуушар болушту. Бул деген ички дүң продукциянын кескин түрдө төмөндөшүнө алып келди. Ички дүң продукциясы 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы 8,1% төмөндөп, 511 миллиардтан ашык сомду түзгөн. Айрыкча өндүрүш, курулуш жана кызмат көрсөтүү тармактарында өсүү темпи 2019 жылга караганда 5,7%га түшүп кеткен. Ал эми өнөр жайдын үлүшү 21,3%, айыл чарба тармагы 14,8% жана курулуш үлүшү 7,7%ды түзгөн. Экономикалык каатчылыктын начар абалга кептелиши, мурдагы бийликтин чабал иштеши жарандардын кыжырына тийбей койгон жок. Кырдаал өлкөнү саясий каатчылыкка дагы кептеди. Эми мындай оор жолдон күчтүү президенттик башкаруудан чыгууга мүмкүндешет адистер. Алар учурда иштелип чыккан жаңы конституция саясий абалды, башка оболу маселелерди жөнгө салуунун жолу деп эсептешет. Каражатты табыш үчүн биз ошо инвесторлорго bir şart түз берип, көбөлгөр биз саясий туруктуулукту камтып, ошондо ар бир келе турган долбоор, улам министр алмаша берет деп артынан баягы кайра долбоорлор жаңылырыбыздан жазылган долбоорлор ишке ашып, жумуш орундары түзүлүп, баягы элдер мындан ары саясий менен алек болбой, ошо жумуш менен алек болсо, ишкердүүлүк менен алек болсо, анда биз келечекте буюрса бир бакыт жашоону көрө турган убакыт келет да. Мындай оор учурда өлкө башчынын айланасына саясий күч биригип, коомчулук кошулуп, эриш аркак иш алып баруу туура болор эле. Бирок анын ордуна айрым күчтөр эл арасында жаңы баш мыйзам боюнча маалыматтарды бурмалап, өз кызыкчылыгын ишке ашырууда дешет эксперттер. Алар бекер каржылабайт, алардын милдет коет, мындай тапшырма берет. Мына жагын карагыла, бул жагын мындай алып чыккыла деп ушундай тапшырма берилет да. Ал тапшырманы мындай аткаралы дегенде сөзсүз бир нерсе алып чыкса болот. Таптаза суудан дагы бир микроорганизмди же болбосо ашыкча минералдык заттарды таап чыкса болот да. Эмне үчүн бейөкмөт уюмдар жаңы конституцияга караманча каршы? Алар баш мыйзамдын жаңы редакциясында адам укуктары чектелип жатат деген жүйөнү келтиришүүдө. Жаңы конституциянын бир гана контекстин алып алып, элге туура эмес жеткирүү амалы дешет эксперттер. Мындайча айтканда, жумурткадан кыр издегендер. Ну, я думаю, они вообще не читали и не видели эту конституцию, потому что... Менин оюмча, алар баш мыйзамдын жаңы редакциясын окумак түгүл көргөн дагы эмес. Себеби анда сөз эркиндиги, маалыматтарды эркин пайдалануу, митинг уюштуруу, башка адам укугуна байланыштуу беренелер кеңири камтылган жана так жазылган. Эч кандай чектөөлөр деле жок. Мындайча айтканда, булар жумурткадан кыр издеп жатышат. Бир нерсе таппай айласы кетип, анан ушул адам укугу чектелип жатат деп чыгышуудан. Аларды биз көчөгө чыккандардын арасынан гана эмес, жогорку кеңеште отургандардан да байкап жатабыз. Но и в стенах жогорку кеңешек, допустим, некоторая малая часть депутатов, она постоянно говорит о нарушении каких-то процедур, о нарушении каких-то технических моментов. Баса, азыркы иштеп жаткан конституция 2010 жылдагы окуядан соң кабыл алынганын эскертели. Ошол маалдагы бийлик өзүн өзү убактылуу өкмөт деп жарыялап, өткөл мезгилдин президенти кызматын Роза Отунбаева аркалаган эле. Атүгүл чукул конституцияны кабыл алуу үчүн референдум өткөрүшкөн. Дал ушул маалда орой мыйзам бузуулар менен бийликке келген жана баш мыйзамдын атасы саналган Текебаев жаңы конституция тууралуу пикирин айтууга канчалык укуктуу деген суроо туулбай койбойт. Анан референдум кандай өзү условияларда өткөнүн силер өзүңөр билесиңер. 10 жылы кандай кырдаал болуп турганын, чрезвычайный ситуация болуп турганын. Ошол убакта кээ бир ишмерлер ошо референдумга каршы болуп чыгып кеткендерин билем мен мисалы үчүн. Ошон үчүн мен айтып коеюн, бу жерде мынау айтылып аткан тиги берене бузулду, бул берене бузулду деген суу кечпей турган нерселерди. Азыркы келген бийлик ошол мынау кандай болгон күндө дагы ушу парламенттин укуктук талаадан чыкпаганга аракет жасады. Тигилер таратып эле жаңыдан башташканда. Кыргызстан аралаш башкаруу формасын баштан кечирди. Андан жыйынтык болсо мейли эле. Бирок өлкө тескери бет алып, жемкорлук күч алганын мезгил көрсөттү дешет эксперттер. Мындан улам президенттик башкаруу жолу менен жоопкерчиликти бир адамга берүү туура деген пикир. Бул конституция өзүнүн
социалдык ролун ойноп бериш керек да бизгечи мына оңдош керек турмушубузду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр кандай жакырчылык башталды пандемиядан кийин. Башка ушу мындай көйгөйлөр экономикалык. Мына ошонун баарын оңдош үчүн бизге мындай жоопкерчиликтүү, анан ошо баягы эффективдүү бийлик керек. Мына ошо президенттик деп биз ойлойбуз ошону. Президенттик башкарууну эл жыл башында өткөн шайлоодо эле тандап алышкан. Бүткүл элдик добуш берүүдө дагы колдоп берерин айтышууда. Бир адам башкарган жакшы болот президент. Президент энди ага убакыт бериш керек да, мөөнөт бериш керек. Эми бул 2-3 айда оңолбой турган нерсе да бул. 1 жылга, 2 жылга созула турган нерсе. Күтүш керек да, бирок айтканда туура бул правда аябай кымбат да, 3 эсе кымбат болуп кетти биздечи. Энди карапайым элге эле кыйын болуп атат. Эми ошо бийликтегилер жакшы иштеп, президент көзөмөл кылса жакшы да деген ой бар. Биз эл өзүбүз көтөрдүк ушуну койдук да Садыр Нуркожоевичти. Ошол бойдон эле калсын деген оюм бар. По моему мнению, нужно придерживаться только одной формы правления, это президентской. Чтобы один человек был во главе государства, и он решал, что да как. Айта кетсек, Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду 11 апрелге белгилөөнү 1, 2 жана 3 окууда колдоп беришти. Эми документке президент кол коюшу керек. Салапат Эркетаева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.